Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема үтүр. Үтүр бул сүйлөмдүн ичиндеги тынымды туюнтуп турган тыныш белгиси. Тактап айтканда, оозеки сүйлөп жатканда тыным болгон жерге ошол текстти жазууда үтүр коюлат. Үтүр төмөнкүдөй учурларда колдонулат. Үтүр белгиси сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн арасына коюлат. Мисалы, эгемендүүлүк улуттун, элдин, мамлекеттин, өлкөнүн саясий көз карандысыздыгы жана эркиндиги. бул сүйлөмдө улуттун, элдин, мамлекеттин, өлкөнүн деген сөздөр бир өңчөй мүчө болгондуктан аралары үтүр менен ажыратылды. Ошондой эле үтүр татаал сүйлөмдөрдө да коюлат. Татаал сүйлөм боюнча Б1 деңгээлинин 10 сабагында кеңири баяндалган. Татаал сүйлөмгө мисал: Ата бабаларыбыз улуттук баалуулуктарды сактап, улам кийинки муунга мураска калтырып келген. Үтүр каратма сөздөрдө коюлат. Каратма сөз бул бирөөгө кайрылып, чакыруу иретинде айтылган сөз. Урматтуу кесиптештер, бүгүн биз үчүн өзгөчө маанилүү күн. Эми сүйлөмдөрдү окуп, бир эле үтүр сүйлөмдүн маанисин канчалык өзгөртүп жатканын байкайлы. Султан, кечээки тапшырманы аткарыптыр. Бул сүйлөмдө кечээки тапшырманы кимдир бирөө аткарганын султанга айтып жатат. Султан кечээки тапшырманы аткарыптыр. Ал эми бул сүйлөмдө султан кечээки тапшырманы аткаргандыгы айтылууда. Султан, тентек досуң келди. Мында султанга досу келгени, досу тентек экени белгилүү болду. Султан тентек, досуң келди. Ал эми бул сүйлөмдө султан аттуу тентек балага досу келгени айтылууда. Биринчиден, эң оболу, айтмакчы, баса, демек, тактап айтканда деген сыяктуу киринди сөздөрдө үтүр коюлат. Мисалы, Улуттук баалуулуктарыбыз эң оболу, тарбиялоонун булагы, жашообуздун уюткусу болуп келген. бул сүйлөмдө эң оболу биринди сөз катары эки тарабынан тең үтүр менен ажыратылды. Ошондой эле үтүр сырдык сөздөрдө да коюлат. Адамдын эмоциясын билдирүүчү же айбанатка карата айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр. Мисалы, пай-пай, аттең, бали, өш, чү, күчү. Бали, үнүңө береке. Чү жаныбарым, чоң тору, чү. Ойботом, сен да келдиң беле? Кир үйгө. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе, сырдык сөздөн кийин, сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки тарабына тең, сүйлөмдүн аягына келсе, сырдык сөздөн мурда үтүр коюлат. Үтүр белгиси ооба, албетте, ырас деген сыяктуу айрым модалдык сөздөрдө да колдонулат. Албетте, кыргыз элинин эпостарынын ичинен эң биринчи жазылып алынганы Манас эпосу. Үтүр белгиси ыя, деген сыяктуу айрым бөлүкчөлөрдө да коюлат. Чындап эле мага берип жатасызбы, я? Сен түшүндүң, Эми өзүбүздү текшерип, үтүрлөрдү туура коюп көрөлү. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна келди. Саламатта болуңуздар.